Саламатсыздарбы, түз эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү УТРК Чүй телеканалында. Белгилей кетсек, азыркы учурда коомчулукта Кыргызстан боюнча бир өзгөчө тема сөз болуп жатат. Бул албетте Кыргыз-Тажик чек арасынын чечүүчү чекитке келген келишими тууралуу. Албетте бул азыркы бийлик тарабынан деле биздин өлкөбүздөгү бир тарыхый окуялардын бири. Азыркы бийликтин жасаган алгылыктуу ири кадамдары десек дагы туура келсе болот. Албетте бул жаатында коомчулукта деле ошо эл өкүлдөр арасында кандай ой пикирлер бар? Ушул көпкө созулган Кыргыз-Тажик чек арасынын макулдашуусуна келүүсү эмнени көрсөтөт? Бул эмнеден кабар берет деген суроо менен атайын студиябызга сыйлуу мейманды чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер, тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келиптирсиз. Убактыңызга кандай тыгыз убактыңыз болсо дагы ушу студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдире кетели. Анан Марлен Абдрахманович, айта кетсеңиз, негизи эле өзүңүзгө маалым болгондой, азыркы ушул өткөн жумада тагыраак айта кетсек, 21 февралда Бишкек шаарында көптөн бери созулуп келе жаткан Кыргыз-Тажик чек арасынын ортосундагы көйгөйлүү маселе мынакей чечүү жолуна келди. Бул жаатта жеке сиздин пикириңиз кандай? Албетте бүгүнкү көтөрүп аткан сиздердин тема өтө актуалдуу болуп атат. Анткени бул биздин мамлекетибиз үчүн, биздин элибиз үчүн, негизи эле Кыргызстандын тарыхы үчүн өтө маанилүү иш-чаралардын бири да. Анткени биз эгемендүү мамлекет болгонубуз менен, эгерде чек аралар дагы деле такташтырылбаса, дагы деле ошол кайсыл бир мамлекет менен чекит коюлбаса, анда толук түрдө биз эгемендүү мамлекет деп айтышка да кыйын болчу да. Кайсыл бир учур болбосун, кандай бир нерсе болуп кетпесин, бирок ошол оондун дагы эл аралык уюмдун алкагында дагы биз өзүбүздүн ушул биздин граница эле, бул биздин мамлекет эле, бул биздин чек арага кирип келди дегенге дагы өбөлгө түзө албайт элек да. Ошондуктан биз мына Кудайга шүгүр кече жакында эле мына Өзбекстан менен границабызды бүтүрүп, мына эми эң акыркы Тажикстан менен бүтүрүп атканыбыз бул өтө зор нерсе, тарыхый нерсе. Өзгөчө Тажикстан бул биз үчүн өтө маанилүү. Анткени бул жерде мына канчалаган биздин чыр-чатактардын алкагында канча элибиз каза болду, аналыканда канча жарандарыбыз жабыркады, канча нерселерибиз мына күйүп кеткенге чыгарды, толук түрдө согушка өтүп кетели деген дагы мына тарыхыбызда канча моменттер болду. Ошого баардыгына чекит коюп аткан нерсе бул демек мамлекетибизде тынчтык орнойт, мамлекетибиз тактаана өзүн эгемендүү болду деп эсептейт. Жана ошондой эле мындан ары өнүккөнгө, өскөнгө, нормалдуу жашоо жүргүзгөнгө мына чекит коюлду деп айтат элек да. Нормалдуу жашоо жүргүзгөнгө деп баса белгилегендиңиз. Жана бул жаатында дагы Жогорку Кеңеште, парламентте да бир катар сиздин кесиптештериңиз менен бирдикте ошол темалар байма-бай көтөрүлүп келген. Ал эми ошол алдыда ушул акыркы кол коюлган документтардын катарында деле ушул алдыда 31 мартта мерченделген 3 президенттин жолугушуусу негизинде 3 багыт боюнча дагы ушул документтер толук кандуу кол коюлуп жеткизилгени жатат. Ошол эле айыл чарба жаатында, логистика, транспорт жаатында. Бул эмнеден кабар берет биздин кыргызстандыктар үчүн? Албетте бул ушул биздин чек ара конуш мамлекеттерибиз менен мындан ары тынчтык орнойт. Мындан ары эгерде биз менен алар менен болгон ушул соода саттыкты, маданият жагында, башка бардык тармактарда өнүгүү өсүү болот дегенди билдирет да. Албетте бул чек арага бирден бир эң чоң маанилүү бул биздин ошол президентибиздин жана башка мамлекеттин ошол Тажикстанда президенттин экөөнүн келиштиги, ошол экөөнүн чекит коюу, келиңиз эми ушул өзүбүздүн границабызды бүтүрөлү деген саясий эрки жана берилген тапшырмалардын алкагында ушул эки мамлекеттин жана комиссиясы. Биз жактан албетте бул комиссияны жетектеген биздин эл баатыры Камчы Кыдышаевич, баардыгыбыз жакшы билебиз. Ал патриоттук сезим менен, чечкиндүүлүгү менен ошол жакта өзүнүн баардыгын көзү менен көрүп, билип, кайсыл жерден кандай жерлерди түшүнүктүү болуп атат. Мындай айтканда бул эки мамлекеттин ортосундагы чек ара болгондон кийин бир тараптуу чечиш өтө кыйын. Бир эле биз менен бир мамлекет өзүбүз чечип алабыз десек, анда только согуш жолу менен барыш керек. Утуп барып кирип, андан кийин биз каалагандай чечилет дегенден белги берет да. Бирок кандай эмес да. Алар дагы өзүнүн каалоосун каалайт, алар дагы өзүнүн кызыкчылыгын талашат. Айтор ушунун алкагында жакшы ишти алып барып,
Эки президенттин келишимин алкагында биз тараптан Капчак Кылычбаев жана ал тараптан ошол өздөрүнүн өкүлчүлүгү экөөнүн жана ал жакта комиссиянын бүгүнкү күнү ишмердүүлүгүн өтө жакшы алып барат деп ойлойм. Тем более Капчак Кылычбаевдин биз билгендей патриоттук сезими керек болсо биздин кызыкчылыкты эч качан жокко чыгарбайт. Билебиз, биздин кызыкчылыктын баардыгы ошол жерде сакталды, айтылды. Демек бир дагы ошол жер жөн эле кетип калган жок, же жөн эле алмашылган жок, же жөн эле биз тарапка өтүп кеткен жок да. Баардыгы өз ирети менен иштелип келди деп чын жүрөктөн ишенип отурабыз. Мына буквально эртең Кудай буйрса бизге ошо жогорку кеңешке кезектеги суроо ушул парламенттеги негизи эле азыркы кезде ушул маселенин негизине парламентте да талкуу жүрүп, парламенттин дагы деги эле эл өкүлдөрүнүн да акыркы сөзү айтылат эмеспи? Ошол мирчемделген кимдер жана ошонун негизинде кандай чечим кабыл алынышы мүмкүн? Эми албетте баягы айтып кеткендей эртең уже Кудай буйрса күн тартибине кирип эртең бул боюнча толук түрдө Капчак Кылычбаев өзү келип маалыматты берип түшүндүрүп берет. Анын алкагында жалпы эле депутаттарга, жалпы кыргыз элине баардыгына маалымат толук түрдө тарайт. Ал жерде эми айткандай эле биз эми толук түрдө ошол мурдагы болуп аткан буга чейинки ситуацияны эске алып, буга чейин бир-эки кагылышуу, согушка чейин барганды баардыгын эске алуу менен, бирок келечекти ойлосок, мамлекетти ойлосок, албетте жана айтып кеткендей, кайсыл бир учурларда мүмкүн биз алмашканга мүмкүн баргандырбыз, же бир жерди берип башка жерди алганга ушундай шактарга баргандырбыз, бирок бунун баардыгы мамлекетибиздин келечеги үчүн кечекти коюла турган нерсе деп ойлойм. Ошондуктан биз эртең толук түрдө колдоп беребиз. Настрой ошондой. Тез арада чечип берип, батыраак ушул биз өз жактан ратификацияларды өткөзүп берсек, башка чечимдерди кылып берип койсок, азыр эми комитет бир гана комитетке келет, комитеттин алкагында каралат дагы, кийин дагы ошол өзүнүн процедуралары боюнча эң аягы ратификация менен бүтсө, андан кийин президенттер кол койсо, анан сиз айткандай жана 31-мартта ошол жакта жолугуп, чек ара жабык эмес азыр, ошол чек араны ачып, мындан нары соода саттыктын алкагында гана биздин чек аралар иштейт. Карым катташ, туугандыш дегендей ушул сыяктуу экономикалык багыттарды ээлей турган келишимдерге гана кол коюлуп эмес, жалпы ушул мамлекетибиз тынчыды, эми только өнүгүү жолуна чыгат деген ушундай ниеттебиз да. Түшүнүктүү. Деген менен азыркы кезде негизи эле ошол сиздер карай турган ишти, ошол сиздер алдын ала маалыматтарды угуп, анан чечим кабыл алуу жөнүндө азыр айтып кеттиңиз, ошонун негизинде сөзсүз түрдө буга чейин сиздер деги эле бул чыңалуулук жаралып жаткан акыбалга дагы өзүңүздөр туш болуп өз көзүңүздөр менен көрүп келгенсиздер, сиз жана сиздин кесиптештериңиз деги эле коомдук активисттер дегендей. Анан негизи белгилей кетсек, ушул чек аранын узундугу 972 чакырым болгонун эске алсак, ошондо азыркы ушул келишимдин негизинде суу, жер, жол жана жайыт талаштарын алдын алуу үчүн кандай механизмдер каралышы мүмкүн деп ойлойсуз? Сиз айткандай ошол 917 километрдин буга чейин 516сы такталып бүткөн болчу, бирок эң спорный, эң ошол чоң маселе жараткан калган участоктор болчу да. Бул ошол өзгөчө жайыт жери, суу, жол маселеси жана анклавга барган Барухтун анклавына бара турган жол маселеси, ошол эң орчундуу маселелер ошолор. Жана ошондой эле тиги үстүнкү зонадагы түздөн түз ошол прям чек арада жашаган үйлөр болгондо дагы шахматтык түрдө жайгашып калган үйлөр. Мындай карасаңыз, кетип атсаңыз эле биздин үй, кайра оң жагын карасаңыз эле Тажикстан, кайра эле келип туруп эле сол жагына кайра Тажикстан кирип калат, биз кайра эле оң жагына кирип калабыз да. Ушул сыяктуу участкалар, зоналар өтө көп болчу. Албетте бул ушундай ошондой шахматтык түрдө түзүлгөн айылдардын ичинде дана эле мындай сен бул жагын өт, биз бул жагын өтөбүз деген келишимди кылды деп күтүп атабыз. Бул туура жолдун бири. Анткени жанагындай шахматтуу түрүндө болуп калса, кайтып анда границадагы өзүнүн нугуна кирбей калат эле. Бирок ушул жер эң негизги талаштардын бири да ошол шахмат болгондо. Ал жерден ар бир чакырым метрге дагы ушул кызыкчылык ойногон эмеспи? Ошону негизи кандай жол менен чечилди? Механизмдер, кандай куралдар колдонулду деп ойлойсуз? Эми бул жерде жана айтып кеткендей эле ушул эки президенттин тапшырмасынын негизинде рабочий группа иштегенде, рабочий группа биринчи кезекте максималдуу түрдө дипломатиялык жол менен, максималдуу түрдө профессионалдык жол менен, плюс тарых
буга чейинки биздин тарыхыбызда СССР маалында ал жерлер кайсы жерде кимде болгон ошол архивтерди көтөрүп архив менен доказывать этип көрсөтүп аныктап тактап плюс эми фактически бүгүнкү күнү фактически эмне кайсыл акыбалга келгенибизди эске алуу менен гана ошо только сүйлөшүү анан алмашуу жолу менен гана чечилет да. Бул жерде жөн эле сен мага берип кой, сен албай эле кой, сеники бул деп айтыш өтө кыйын. Албетте алар дагы өзүнүкүн талашышат, өздөрүнүкүн айтышат. Мен ойлойм ушул жерде жана шахматтык түрдө түзүлгөн жерлерди тактан эле алмашуу жолу менен кетишти деген күтүүдөбүз да. Башка жолу болбойт эле. Түшүнүктүү. Ал эми ушул делимитациялоо жолунда жергиликтүү тургундардын пикири, алардын ою, каалоосу, талаптары эске алынат. Албетте бул жөнүндө бизде иштеп аткан комиссия жөн эле өзү баары иштей бербейт. Ал сөзсүз түрдө ошол жакта жергиликтүү айыл болсо айыл өкмөт болсо айыл өкмөт айтор ошол жактагы ар бир тургун менен ошол мисалы Тажикстан тарапка өтүп баратса эгерде бир кайсыл бир үй анын бул жактагы акыбалы кандай болот? Бүт бардыгы алдын ала сүйлөшүлүп, алдын ала алар менен макулдашып, алар эми как жергиликтүү жашоочу катары кайсыл бир жерде мисалы суу кеткен арык бардыр, анын эске алуу менен же жайыты бардыр, же ошол жактагы огороду бардыр. Айтор ошолордун бардыгын жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү жарандар менен сөзсүз түрдө макулдашып, алар менен эске алуу менен гана чечилет да. И тактаны ошондой чечип келип атышат. Марлен Абдрахманович, анда кезектеги суроо жеке өзүңүзгө, мынакей эл өкүлү катары ушул окуянын башынан бери сиз күбө болуп байма-бай тыгыз мамиледе иш алып барган жаран катары, атул катары, деги эле сиз ошол Баткен эли менен ушул аралыкка чейин канчалык деңгээлде байланыштасыз жана ал жактагы ошол эле көйгөй жана ошол эле чечүү жолуна болгон алардын пикири боюнча маалыматыңыз барбы? Албетте, анткени биз эми баягы партиядан келген депутат катары, өзгөчө ошол партиянын лидери катары ал жерде биз бир топ шайлоолордун алкагында өзүбүздүн жумуштарыбызды алып барганбыз, программаларыбыздын негизинде ал жакта биздин азыркы учурда кандидаттарыбыз бар. Ал эле эмес жалпы эле депутат катары, патриот катары ошол биринчи окуялардан баштап прям дароо эле ошол башталган күндөрдөн баштап эле ошол жакка чейин жетип бара калып, жөн эле эмес ошол жака гуманитарный жардамдардан бери алып барып, ал эле эмес ошол депутаттардан болгон фондунан акчаларын бөлдүртүп, айтор ушул сыяктуу нерселер менен жерлерине ар дайым барып жүрөбүз. Жөнөкөй учурда деле биринчи мына 7-созуштундагы жыйыны жаңы эле депутат болуп келгенибизде биздин өзүбүздүн көчмө жыйыныбызды дагы баштан биринчилерден баштап, Баткенден баштап, Электен баштап ошол жакта жергиликтүү элдин акыбалын көрүп, ал эле эмес атайын границаларга чогуу пограничный служба менен чогуу ар бир границаны көрүп келдик. Кайсы жерде кайсы окуя болду, кайсы жерде кандай атыштар болду, тилекке каршы кайсы жерде биздин жарандар жабыркап калды, кайсы жерде кайсыл жарандарыбыз каза болуп калды, айтор ошолордун баардыгын көзүбүз менен көрүп келгенбиз да. Эми бул түздөн-түз депутаттын албетте милдети. Анан депутат дегенден кийин бул эл өкүлү болгондон кийин бизге анча-мынча бийлик бутактарына айтпаган нерсени, то есть аткаруу бийлигине айтпаган нерсени бизге айтып коет да. Кээде СМС аркылуу, WhatsApp аркылуу көп нерселерди жеткизип турат, айтып турат. Ошондуктан бизде терең маалымат бар. Ошол маалыматтын алкагында биз дагы чогуу биргеликте кабинет министри менен иш алып барабыз. Алар менен сүйлөшөбүз, аларга жеткизип турабыз. Анча-мынча учуштар боло турган болсо аларды айтып турабыз, сунуштар болсо сунуштарды айтып турабыз. Айтор жана айтып кеткендей эле айрым учурларда бийлик айтпаган нерсени бизге айтса, биз ошолорду толук түрдө жеткизип турабыз да. Мисалы эми ошол жерде согуш болуп аткан учурда бир топ биздин ошол жерде охотниктер, мындайча айтканда ийгерлер, алар келип айтып калды. Биз дагы дейт азыр өзүбүз барып автомат алып жардам берели десек, бизге мыйзам жол бербейт экен. Мыйзамды кабыл алып берип койсоңуз, биз азыр болсо азыр өзүнчө отряд болуп барып ошол жака кошулуп, солдаттар менен чогуу жаныбызга бергенге дайынбыз деген дагы жарандар жокко чыккан жок да. Карап көрсөк, чындап эле бийлик азыр мисалы министрство обороны ага мыйзам өзгөрткөнгө убактысы жок алардын. Алар өздөрү менен ал жакта алек болуп азыр согушта жүрүшөт. Биз дароо эле ошол жактан келе калдык дагы барып мыйзамды кабыл алып берип койдук. Мыйзамдын алкагында алар кадимкидей плюс жөн эле эмес ошол жакта курал жарактарды сатып алып бергенге да жардам бердик. Алып барып ошол жакта мисалы биздин жарандарга жардам бергенге турушту. Мыйзамдуу түрдө коргонууга өткөзүлгөн. Андан сырткары баягы гуманитардык жардамдарды барып аткан складтардан бери көрүп келдик. Ошо барсаңыз ошол жерде элдер айтып калды. Бизге дейт төшөк, жана башкалардын баардыгы кереги жок. Бизге ошол жөнөкөй эле бытовой нерселер, памперс, балдарыбызга питание, ушул сыяктуу нерселерди берсеңер жакшы болот эле деген алардын мисалы ойлорун угуп,
кайра бияка келе калып бул жактан дагы ошол жумуштарды алып бардык да. Мыйзам жагынан дагы, анан башка жагынан дагы албетте биз кабинет министрине же ошол жактагы биздин согушта практически согуш болуп калганда согушка качып аткан жетекчибизге бир тоскоол кылбай, мешать этпей, бирок ошол учурда элдин көйгөйүн да алып койсоң, бугун дагы чыгарып койгонго биз дагы кичине болсо да жардам бердик деп айтабыз да. Анткени келсеңиз өзүнүн наразычылыгы башкаларын бизге айтып алат, айтса дагы ошол жерден биз чечкенге аракет кылып, чечкени чечип, чечпегени чечпей, мындай өзүбүздүн салымыбызды коштук айтсак болот. Же болбосо ошол мектеп жерлерде топтолгон эл бар экен, жана качып кеткен элдер. Барсаңыздар эми жаткан жана условияларын деле көрүп, чогуу биргеликте губернатор менен келиңиз, бул жерге кровать коюп берип коелу, бул жерге төшөгүн кылып берип коелу деген сөздөрүн дагы жок дегенди айтып, эл өкүлү катары барып келгенибиз бул түздөн түз кичине болсо дагы биз жактан дагы салым коштук деп айтсак болот да. Түшүнүктүү. Абдан жакшы, күндөрдү эске салганда көз жашсыз аларды айтып бере албайсың, чынында эле абдан кайгылуу окуя болду. Кудай сактасын, андай көрүнүштөр эми биздин элибизде, журтубузда катталбасын, болбосун деп эле тилеп туралы. Бардык нерсе ушул дипломатиялык азыркы замандын талабына ылайык келген ушул келишим негизинде гана чечиле берсин. Ал эми ошол эле учурда азыркы кезде мынакей өзүңүз белгилей кеткендей, Баткен жергесинде дагы өзүңүздөрдүн ушул кеңештин депутаттары бар, айылдык кеңештер шайланган партиянын атынан, жана ошондой эле азыркы кезде өзүңүздөр дагы жеке түрдө ушул СМС аркылуу коммуникациялар күч алып жаткандыгына байланыштуу турат экенсиздер. Андыктан ушул маселенин чечилиши эл арасындагы кандайдыр бир чыңалууну, коопсуздукту жаратпай элеби? Жок. Сиздин маалыматыңыз барбы ушул боюнча? Жок, маалымат бар, албетте. Бардыгы тескерисинче аябай күтүүдө. Батыраак ушул нерсе чечилип калса экен, биз үйдөн үйгө качпай, кооптонбой, уктаганда жакшыраак уктайлы деп мындай күтүп аткандар өтө көп. Ал эле эмес, мен ойлойм Кыргызстандын бардыгы эле буну күтүп атат. Анткени Баткен эли эле эмес, бул жалпы Кыргызстандын бардыгы буга кайдыгер караган жок. Ар бир жаран өзүнүн ошол жерде жүрөгү ооруп аткандай эле, жүрөгү ооруп, өзүнүн бир какой-то органына тийип аткандай эле ушул сыяктуу сезимдерди, бизде патриоттук сезимдер өтө күчтүү болот Кыргыз элинде, Кыргыз мамлекетинин жарандарында бардыгы ошол сезимдери менен алкагында андан тескерисинче ушуну күтүп атат да, батыраак болсунчу депчи. Анан бир нерсе жана сиз айтып кеттиңиз, ошо эл аралык жана келишим. Эми мындай да, эгерде бул келишим жок болсо, мисалы эмне үчүн биз толук түрдө жана ОДКБны же башка бир уюмдарды же ООНго өзүнүн сөзү мындай толук түрдө жетпейт. Анткени граница толук түрдө бүткөн эмес. Биз келишимге кол койгон эмеспиз. Алар бул биздин жер деп айтып атышты. Биз биздин жер деп айтып атышты. Анча-мынча уюмдар же анча-мынча башка мамлекеттер кантип болушарын да билбей калат да. Ким тарапта болорун дагы. Анткени буну уксаң ал меники дейт, бул жагын уксаң бул меники дейт. Эми кандай жакшы нерсе болот мисалы буга чекит коюлгандан кийин, ошол аныкталган демаркация, делимитация болгондон кийин 1 сантиметр өткөн, анда сен түп-түз ошол жакта керек болсо ООНдон мына биздин мамлекетке кол салды, оккупировать этейин деп атат деп жарыя кылып, керек болсо сен алкагын артыңдагы бир топ достукмун деген, сен менен чогуу союздаштыкмын деген мамлекеттерди чакырып келгиле деп мындай коргонууга толук түрдө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Ооба, бул жаатында мынакей кабинеттер, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да ушул Бириккен Улуттар уюмунда кандай сыймыктануу менен бул маалыматты жарыялап, толук кандуу ушул бир гана Кыргыз эли сүйүнүп, анын катарында ушул дүйнө жүзүнө дагы ачык айкын айтууга мүмкүнчүлүк пайда болгондугун белгилеп кетпедиби? Ушул учурда дагы деле болсо, мынакей бул көйгөй чечилгенден кийин, өзүңүз жогоруда ушул маегибиздин соңунда башында айта кеттиңиз эле, ушул соода экономикалык жаатта дагы өнүгүү жакшы болот деп. Ал эми дагы бир көйгөйлөрдүн бири буюрса чечилет деген күтүүдөбүз. Бул ошол эле жанагы логистика жолдору, ал жердеги баарыбызга маалым болгондой эле айрым аймактарда кандайдыр бир кооптуу учурлар дагы болот эмеспи? Сырткы үчүнчү күчтөрдүн аралашкан учурлары дагы болуп жатат. Бул жаат кандай чечилиши мүмкүн жана мунун эки элге болгон пайдасы жөнүндө айта кетсеңиз? Эми албетте граница чечилгенден кийин биринчи эле кезекте ошол жактагы чек аранын ачылганда ошол жакта элдердин өтүшү бир жагы болсо, экинчи жагы соода сатык жагы. Бул өтө маанилүү жак. Анткени ошол эле Кытайдан канчалаган товарлар Тажикстанга биз аркылуу кирчү.
биздин граница аркылуу келчү. Бул деген канчалаган биздин ошол республикалык бюджетке төлөмдөрү. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол жакта биз өстүргөн соода саттыктын алкагында кандай нерсе бизде өспөсүн, ошол жака алып барып ичине кирип сатуу же ал жактан арзан нерсени бизге алып кирип алуу. Анткени ар бир керек болсо үй бүлөнүн ошол жакта жашап аткан семьянын түздөн түз ошо жашоосуна кесебети тие турган нерсе да. Эми Кудай бурса ошол соода саттыкта ачылса бир жагынан мурдагыдай эле бир топ төлөмдөр биздин бюджетке түшүү жана мен айткан транзит аркылуу болсо, экинчи жагы ошол жактагы айыл чарба, мал чарба жана башкалардын эми кадимкидей эле ошол мамлекетке сатуу же болбосо ал жактан бир арзаныраак нерселерди алып, жалпы региондун мындай жашоосуна жакшыртуу жагынан өбөлгө түзөт да. Муну дагы эске салып коюшубуз керек. Кыргызстан менен Тажикстандын элинин ортосунда социалдык экономикалык жагын жакшырта алат экен да. Албетте, албетте. Бул түздөн түз жашоо турмушка ар бир үй бүлөгө ошол жакта чет границанын четинде жашап аткан биздин жарандардын жалпы эле областтын өнүгүү өсүшүнө дагы бул өбөлгө түзөт. Деген менен азыркы кезде ушул границада чек арада жайгашкан жерлер, үйлөр, адамдардын азыркы кездеги акыбалы психологиялык жактан туруктуулугу канчалык негиздеди? Эми бул жана айтып кеткендей эле бул наконец-то ушул мындай жатканда чекит коюлгандан кийин алар үркпөй, коркпой, качпай, түнү менен ойгонуп жанагындай. Азыркыга чейин чыңалуу бар болчу. Бар болчу. Чочуу ойгонуп дагы кирип келди экен, же дагы бир какой-то бир хлопок болсо эле дагы башталып кетти экен деп күнү түнү ушул менен жашап аткандар бар да. Азыр мына ушуну жашап аткан кыргыз элибиз. Ошонун баары токтойт да. Кадимкидей зым тартылат. Буга чейин эми зым тартылбайт элек да. Анткени баягы граница чечилбесе кантип зым тартасың? А эми кадимкидей зымды тартып алсаң, өтө турган пропусктар болот дагы, калган жерде толук түрдө зым тартылган болот. Алардын малы бизге кирип кетпейт, биздики ал артына кирип кетпейт. Жоочун жанагындай контрабанда ташыгандар токтойт. Экинчи жагы, үчүнчү жагы наркотрафик токтойт. Ушул сыяктуу жакшы нерселер дагы бизди күтүүдө да, албетте. Албетте, бул баягы божомол маалыматтар болуп жатпайбы, бирок бул божомолдун негизинен божомолдон сырткары дагы көбүнчө үмүт болсо керек. Албетте, үмүттүн негизинде. Анан ошол эле учурда мынакей өзүңүз белгилей кеткендей, ушул соода саттыкта, деги эле жайыттардагы айыл чарба жаатында дагы өнүктүрүү, баягы товар алмаштыруу жаатында, ушул экономикалык жааттан эки аймактагы ушул транзиттик иш чаранын өнүгүшү деп жатпайсызбы? Ошол эле учурда мисалы үчүн азыркы кезде Баткен облусунун ошол чек ара жаатында жайгашкан аймактарда ушул инфратүзүм пайда болушуна мүмкүнчүлүктөр барбы? Албетте, албетте. Азыр эгерде граница бизден буга чейин жартылай коркуп жүрөсүң да. Бу нерсе курайын десең, мектеп курайын десең, же садик курайын десең, эртең дагы жаңжал башталып кетсе, кайра эле келет, кайра эле күйгүзүп кетет, кайра эле жокко чыгып кетет дегенден албетте кооптонуп турганбыз. Азыр эми толук түрдө ал эле эмес, инвестиция. Кайсыл инвестор эми келип ошол жакта маселе чечилбесе, границада ок атышуу болуп атса, кайсыл инвестор келип ошо акчасын вкладывать этип ошол жакта бир бизнес ачат эле. Ачпайт да. Бул жагынан дагы толук түрдө эми кайра келип ошол жакта инвесторлор келгенге шарт түзүлөт. Өзүнүн ичара бизнесмендерин ошол жака келип бизнес ачканга жана жандандырып баардык ушул жумуштарды алып кеткенге толук түрдө азыр мүмкүнчүлүктөр да түзүлөт да. Албетте сиз айткандай бунун баардыгы биз божомол күтүүдөбүз, үмүт. Бирок бул боло турган нерсе. Бул реалдуу түрдө боло турган нерсе жана күтүлүүдө. Аны дагы биз эле эмес, бийлик тараптан ошол бөлүнгөн акчалардын алкагында кармап турат. Ошол жака азыр школдор курулат. Ошол жака азыр жана социалдык объект деп айткан социалдык объекттердин баардыгы курулат. Жумушчу орун түзүш үчүн бизнестерге көптөгөн проекттер, долбоорлору каралып баштайт. Мен билгенден ошол солнечный батареяларды ошол жака кылсак жакшы болот экен деп айтылды. Анткени ал жерде шарт погода мындай позволять этилет дегендей. Ал эле эмес ошол жакта биздин өзүбүздүн ушул өрүктүн өнүктүрүү, переработка кылганга, башка мамлекеттерге өзүбүздүн брендибиз менен сатканга, ошол сыяктуу анан дагы биздин ошол жактагы туристикалык багытта дагы өнүктүрө турган көп жакшы жерлерибиз бар. Ошол эле Зардалы деген жери бар. Дагы көп андай айта турган жерлерибиз өтө көп. Ошолорду өнүктүргөнгө, өстүргөнгө толук түрдө азыр мамлекет өзүнүн акчасын дагы, күчүн дагы бул жака жумшап, чекит коюлгандан кийин өстүрүп өнүктүрүп алсак, анан өзү менен өзүнүн акырын өнүгүп кете турган мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да. Кыргыз-тажик чек арасы толук кандуу чечилгенден кийин мынакей жакшы позитивдүү көрүнүштөр күтүп жаткандыгы тууралуу азыр маалымат бердиңиз. Албетте бул абдан кубандырат. Анан ушул эфирибиздин соңунда, соңку ушул жогоруда ушул айта кеттиңиз. Өзүңүздөр ушул алгачкы талапкер иретинде программаларыңыздарды элге тааныштырып жаткан кезде дагы Баткен жергесине барганда ошол Баткен элине деги эле чек ара маселеси боюнча программа
программаларыбыз да бар болчу деп. Ошол программаларыңыздын негизинде кандай иштер жана пункттар мерчемделген, анын канчасы аткарылды жана алдыда аткарылуу күтүүдө? Жалпы эле Кыргызстан боюнча программа түзүлгөн, бирок ошол аймакка тиешелүү жактары биз көбүнчөсү ушул жактагы болгон өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, өстүрүү. Бая айтып кеткен ушул өрүк. Биз билебиз, ал өрүктү керек болсо мамлекеттерде тилекке каршы соседтерибиз бизден өрүктү сатып алып туруп, переработка кылып, жөнөкөй эле упаковка кылып туруп эле өзүнүн Made in Tajikistan же Made in Uzbekistan деп туруп Европада саткан учурларды көрүп атабыз. Ошону кайра өзүбүзгө келтирип, өзүбүздүн Кыргызстаныбыз деп, Made in Кыргызстан деп, кайра Кыргызстанда жасалды деп сатканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү менен биргеликте мен айтып кеткендей, жана өзү Кудай берген чоң эки ресурсубуз бар, бул кендер жана суу. Суу ресурсунун алкагында өзүнүн ГЭСтерди куруп, кайра эле ошол жактагы вырабатывать этилген энергияны бир эле Кыргызстандын ичиндеги потребности жаап эмес, керек болсо Тажикстанга сатканга, экспорт кылганга, ошол касса тысяча деп өтөт биз жактан. Ошонун алкагында дагы аны дагы жандандырууга, себеби международный жана касса тысяча деп коет, ошонун линиясы курулуп бүткөн. Бирок ага тийиштүү электр энергия бергенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Ал эле эмес, ошол жакта биздин жанагы туристикалык туристтерди чакыра турган бир топ аймактар жакшы. Ошол Айгүл жанагы өскөн биздин тоодогу гүлүбүз, анын алкагында канаттын дорога куруп, ошол жакка чыгып база кылып эс ала турган жерлерден бери кыла турган мүмкүнчүлүктөр көп да. Ошол сыяктуу нерселерди албетте биз депутат катары өзүбүздүн сунуштарды беребиз, чогуу биргеликте кабинет министри менен иштеп чыкканга дайым дайынбыз. Абдан жакшы. Жогоруда ошол сиз айтып кеткен программаларыңыздын катарындагы жана азык-түлүк жаатын эске ала турган болсок, азыркы кезде ошол программаларыңыздын кайсыл бир кадамдары аткарылуудабы? Биздин жалпы эле Кыргызстан боюнча программабыздын 90% аткарылды деп айтсак болот. Ал эми жеке Баткендин өзүн карай турган болсок, ошол мен айткан жанагы солнечный батарейкалар менен анан жана альтернативный шамалдын негизинде түзүлө турган ишмердүүлүк алып баратабыз. Ал боюнча тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып бердик. Анын алкагында ошол жерде инвесторлор азыр мына согуш бүтсө эле келип өзүнүн ишмердүүлүгүн толук түрдө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик да. Бул дагы биздин бир түздөн-түз жетишкендигибизди айта алам. Абдан жакшы. Бүгүн студиябызга келип маек куруп бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдире кетебиз. Ушул эфирибиздин соңунда сиздин көрүп жаткан Белечүү жергесинин көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргызстандыктарга өзүңүздүн жыйынтыктоочу пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми албетте биздин Кыргызстаныбыз бир эле мамлекетибиз бар. Өзүбүздүн ушул эгемендүүлүгүбүздүн чындоо максатында азыр акыркы кадамдардын бири калды деп айтат элем. Ушул кадамыбыз Кудайым буйрса ишке ашса, мындан ары ушул мамлекетибиз мына өнүккөн, өскөн мамлекеттердин арасына кирген боюнча биз эле эмес, башка эл аралык уюмдар айтып аткан бул анык. Ошонун алкагында мен ойлойт элем, жакын араларда ошол биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп кетсе, ар бир үйдө тынчтык болсо, аманчылык болсо, анан береке мындан ары дагы өсүп өнүгүү болсо деп каалап кетмекчимин. Чоң рахмат. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маанилүү маек көрсөтүүсүндө бизге маанилүү тема жаатында талкуу жүргүзүп, маалыматы менен, кеңештери менен, пикири менен бөлүшкөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Марлен Маматалиев болду. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келди. Ар дайым элибизде ынтымак, достук, жерибизде тынчтык өкүм сүрүп жүрө берсин. Эфирден көрүшкөнчө